Келгиле балдар, чогуу биргеликте айтып көрөлү. Боорсок, нан, шириндик жана таттуулар. Булар эмнеден жасалат балдар? Билесиңерби? Азаматсыңар, туура айттыңар. Ундан жасалат экен балдар. Un деп айтып көргүлөчү. Un дегенде эң биринчи кулагыбыз кайсы табышты укту? Ооба, у табышын укту. Булар эмнелер балдар? Туура айтасыңар, сүт азыктары. Ал эми бул эт. Сүт азыктарын жана этти биз эмнеден алабыз? Ооба, уйдан алат экенбиз. Келгиле балдар, эми уй, un деп чогуу айтып көрөлү. Уй, un. Бул сөздөрдүн башкы табышы у табышы. Демек, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз у табышы жана тамгасы. У табышы үндүү табыш. Келгиле балдар, у табышы катышкан сөздөрдү айталы. Учкуч, уйку, уулак, упчу, un, уй. Эми балдар, у табышы катышкан сөздөрдү муунга бөлүп, у табышынын кайсы жерде келгенин табалы. Баланын аты улан. Учкуч. Бул сөздөрдө у табышы башында жана ортосунда келди. Уйку, упчу деген сөздө у табышы башында жана аягында келди. Бул сөздөр эки муундан түзүлдү. Келгиле балдар, дагы айтып көрөлү. Уй дегенде башында келди у табышы. Уулак дегенде да эки муунга бөлүнүп, у табышы башында келди. Азаматсыңар балдар. Биз тамга жана табыштардын жардамында муундарды түзөбүз. Келгиле анда у табышын катыштырып муундарды түзөлү жана окуйлу. Пу, му, ку, ну, жу, ду. Азаматсыңар. Ал эми муундардын жардамында сөздөрдү курасак болот. Сөздөрдүн жардамында биз сүйлөмдөрдү түзөбүз. Келгиле анда сүйлөмдөрдү түзөлү. Чымчык учту. Бул сүйлөм эки сөздөн түзүлдү. Уй мөөрөдү. Бул сүйлөм да эки сөздөн түзүлдү. Балдар, келгиле эми абада жазып көрөлү. Калем сапты туура кармап, астыңкы жана үстүңкү сызыкты пайдаланып, жазууну жазабыз. Биринчи биз абада жазып көрөлү. Балдар, жазууда калем сапты туура кармап, калем сапты үзбөстөн жазабыз.
Балдар, бүгүн биз силер менен биргеликте у тыбышы жана тамгасы менен тааныштык. У тыбышы сөздүн башында жана ортосунда, аягында келерин билдик. У тыбышын катыштырып, сүйлөмдөрдү жана сөздөрдү түздүк. Жазуу элементтери менен тааныштык.